Kolunardan gelebi? Kolubuzdan gelebi anan. Kolubuzdan gelet joldoş. Dağı taktayın. Kolunardan gelebi? Kolubuzdan gelbey anan joldoş. Kança vaqta jaz bütkörösüңөр. Birinci katçı çaldırma degen sübey. Bir de meni koşa qowurap süylep sürübeysiңerbi degendey. İşara jasap olur aydele jaskan gannan araң ele turgan eken kızarıp tatargan Rahim Abdullayev oturguştun kaldırata orundan şaşkalakтай tura kalıp içaktan kamdıgan jüyösün ötkörüp kalmaka aptıga süyledi. Kolubuzdan gelet. Partiyanın jetekçiligi astında anday kölömdü işti жазууга ömürümdü arnıga dayarmın. Жолдош Аблихов, коммунисттик адам. 10 жылдан ашуун жетектеп, анан ушу быйыл партиялык уюмду жаманаттыга калтырмакпы? КГБнын чыканактай кызматкеритигинде чанагынан көзү чыкчудай чарылдап сүйлөп, кыянатчыл кимдир бирөө кол жазма уурдалганын көшүрө далилдегенине моюн бербестен, качанкы биринчи катчы качанкылыгын карматып, кара күчкө кадырын салып, партиядан чыгаруудан сактап калды эле. Катуу сөгүш менен кутулганына абдан кубанган Рахим Абдуллаев жоокерчесинен какая туруп, андан ары какылдап атты. Коммунисттик адам жолдош, биздин чыгармачыл жамааттын дарамети жетет. Тажрыйба мол. Партиянын жетекчилиги астында топтолгон көп жылдык тажрыйба. Жөнү эмитирилип, азыр эле баш оту менен 7 түндө үйүнө жетер менен колу кагаз калемге тийсе, билегин түрүнө киришчүдөй сүйлөдү. Ептеп кутулган башы жаңылып калбаш үчүн Скашниктин фамилиясын экинчи атабастан сүйлөөнү эсине тутуп койду. Эсине тутуп туура кылды. Абдуллаев оозун ачып сүйлөсө эле итиркейи кармаган капитан Хайруллаев орусча бир фамилияны жөндөп айта албай, тилин чайнаган копол, тантыраган колхозчу, кудум колхозчу. Эртеден бери жолдош Аблеухов деп канча киши айтты. Кулагы каныккан жокпу эмгичи? Аблеухов эмеспи? деп ойлогонго үлгүргөн эле. Аблихов эмиш. Абдуллаев моюн бербейт. Жолдош, ишендирип кетейин. Чыгыш тилдериндеги кол жазмаларды изилдөө жагынан биздин институт бул чөлкөмдө саналуу борборлордун бири. Союз боюнча алдыңкылардан, жолдош, арабызда илимдин докторлору, кандидаттары арбын. Араб, фарсы тилинде түш жоргандар, андан жолдош, көп улуттуу чыгармачыл жамаатыбыз андай китепти жазуунун камын эбактан жеп жүргөн. Материалдарды топтоон үстүндө иш жүрүүдө амалы энди келди. Маал катпай иш планына киргизип, чукулуна редакциялык топту түзөбүз. 15 күндө даяр кылабыз, жолдоштор. Ойбой, ошондо да ушу биздин биринчи катчынын көсөмдүгүнө бара келди. Алдындагы кагазга бирлемелерди узун узатасынан чиймелеп, учу башына алтындын буусу жалатылган узун калемин ойдолуктоткон биринчи катчы бир маалда ээгин көтөрүп, кандай болсо так ноябрь айына үлгүрмөк лазым. Улуу Октябрь революциясынын 62 жылдыгына Ташкент каласынын эмгекчилеринен тартуу деп жиреди. Анығында жолдош Абдуллаев кол жазманын ашыгыштуу чүргөлгөн калыбы гана даяр болорун айткысы келген. Биринчиден мынтип такымдарын күтпөгөн неме чарасыздан анын сөзүн дароо улады. Хоп, институттун эмгек жамааты ушундай керемет идеяны шыктануу менен кабыл алып, ушундай керемет дебилгени кызуу колдоп берерине ушу отургандарды терең ишендирип кетемин, жолдоштор. Кокуй, стенограммага түшүп калуунун ыңгайы келип тур. Жыйын аяктаганча бир оролун таап, стенограммага кыпчылып калууну деп, колдон келсе 2 сыйрадан, 3 сыйрадан текстке түшүп калууну астыртан аздап отургандарга жана кудай берди. Абдуллаевдин сөзүн жыра тартышты. Уруксат этсеңиз, менде сунуш бар, жолдош Аблеухов. Партиянын борбордук комитетинин идеология жаатына жооптуу кишилеринен асыресе катчысы, бөлүм башчысы өзү баш болуп редакциялык топко кирсе, келечектеги китеп көркүнө чыкканы турат. Фальсификаторлорго жооп болсун. Марксизм, ленинизм жаатындагы адистерди аралаштыруу керек. Рахметиңиз, балким КПСС БКнын кишилеринен кошуу жөндү. Жолдоштор, китептин титулдук барагы деген болот. Титулдук барагына дүйнөлүк пролетариаттын жол башчысы Владимир Ильич Ленин ишке ашырган революциянын 62 жылдыгына арналат деп
Жаздырууну унутпайлы. Өлүңкү үн салган эң чабалынын оозунан эле мындай идея чыкты. Жолдош Аблеуховдун өзүн дагы унутпайлы. Москвалык конокторда, биринчи катчыда бири-бирине карап көңүлдөрү жай. Коммунисттер ушундай иштөө керек. Антпесек жыйында канчага созулмак. Дал ушул маалда эшик чертилди. Беймал чертилди. Өтө шашылыш болбосо, телефонду кайтарып 5 саат бою кабылдамада кыймылдабай отурган жардамчысы жашыруун жыйындын үстүнөн мынтип беймалдана черткилебейт эле. Москвалык Лёк жалт караган биринчи катчыга уруксат дегендей сыпа башын ийкеди. Биринчи катчы иинин көтөрүп, уруксат деп зоңк этти. Дароо жардамчысы баш бакты. Кечиресиздер, мында КГБдан киши келди. Капитан Хайруллаевке киши келди. Өтө шашылыш, өтө маанилүү билдирүүсү бар экен. Москвалык Лёк менен биринчи катчы жана көз кайраштыра тиктешип, Москвалык Лёк жана башын ийкеди. Жолдош Хайруллаевпы? Ооба, жолдош Хайруллаевга уруксат, деди биринчи. Жолдош Хайруллаев зыңгырай басып бөлмөдөн чыкты. Эмне мынча шашылыш? Тапшырмага койгон лейтенант ииле түшүп, жолдош капитан, билдирип коюуга уруксат этиңиз. Оперативдик иштерди улантуунун жүрүшүндө шектүү кагаз табылды. Ашыгып келдим, деди. Лейтенант сыдырмалуу папкесинин ортоңку көзүнөн кадимки эле дептердин, окуучулар урунчу 12 беттик дептердин тең жарымынан айрылган, уйпаланган барагын суруп Хайруллаевке сунду. Мына бу кагаз. Оперативдик кызматкердин колуна түшкөнчө 2-3 сыйра томолоктолуп, буюм оролгон шекилдүү. Курут же чемичке оролгону көрүнүп туру. Бирок кадимки дептердин айрындысы болгону менен чүймеленгени окуучунун колу эмес. Мунун эмнең? Курут кемирген бирөөнүн колуна таптыңбы? Чагымчыл кагаз, деди көзүн алайткан лейтенант. Жайма базардан таптык. Курут оролгону анык. Сураштырсам, элде мурда кочуштап чемишке орошкон экен. Чемишкеси түгөнгөндө 3 тоголот курут орошуптур. Көзү каныккан экен. Хайруллаев кагазды колуна алар менен тааныды. Пенза кагаз фабрикасыныкы дебеди беле талкуудагы көк дептерди. Так ошондой эле чакмактуу кагаз, ошол эле көк сыя, жорголото жазылган ошол эле тегиз кол, үңүлүп жыбыраган мына бул саптарды чала була окуду. Кара башың жуткурдуку эмне мынча өчөштү? Өз канымдан өнүп чыгып, өзүмө кайдан өчмөндү, деди Чыңгызхан. Чак челекей түшкөн дүйнөнү тиктеп, чамасы куруду. Өзөктөн чыккан өрт болдуң, өлө талгыр, төгөрөктүн төрт бурчун тең бөлдүм эле, чачылган дүйнөнү тең дедим эле, теңирим өзү жалгаган тукумду өөдө дедим эле, деди. Сүбөңдү өөдө. Алы жетпей турду. Алы жетип арача түшө албай турду. Айкырыгы анда угулбай, күнү батышка кыйшайып, ала көлөкө баскан алакчы дүйнөгө аттап кирип бара албай, каны шыркырап агып, кан жыттанган кызыл талааны чарк айлангандан бөлөк аргасы жок. Көк төбөнүн түбүндө көмөлөнгөн өлүктөрдү, алмадай томолонгон баштарды тегерене өксүгөндөн бөлөк айласы жок. Чамасы куруду. Ала жатчудай айланды. Жаткыра чапчудай айланды. Чала була боолголоду. Сурданды. Уландысы го? Чуулганды көк дептердин эле уландысы го мынауң? Табылбай жаткан уландысы. Жазылган тили деле дал ошондой. Же казактыкы, же каракалпактыкы. Эскертпеди беле? Чагымчыл мазмундагы дептерлер жайнап кетиши мүмкүн деди эле го. Оозуна сала бергендей сүйлөгөнүн карасаң, мына абы дегиче учугу чубалып отуру. Демек дагы бир дептер бар. Дагы бир көк дептер бар. Жаңылбапмын. Жанагынын уландысы болуу мүмкүн. Кандай жата болду? Калганы каякта? Дептер табыла элек. 3 тоголок курут оролгон жеринен ушул жарым баракты гана таап калдым. Жайма базар тараган мал болчу. Күндөгүдөй байкоо салып жүргөм, жолдош капитан. Элдин артында калып курут саткан жалгыз абышканын жанына эчтемеден бейкыбар басып барсам, ушул кагаз көзүмө урунду. Каяктан алганын чегип сураштырсам, байкуш абышканын эси чыгып калтырап калбаспы? Күлкүсү келген лейтенант ууртун күчтөп тыйды. Араң жошуттум. Эзели калем кармап, өкмөттүн сурагына кийлигишкен киши эмесмин айланайын. Калп айтсам буйрубасын, болгон эрмегим курут сатмай, мынакей деп баштык толо курутун көрсөтүп карганат. 2 барак кагазды чемичке саткан ашынамдан сурап алдым. Ашынам күндө эле ушул жерде катарымда отурат. Эртең келсең көздөштүрөйүн деп безеленди.
Demek kalgany aşynasynын kolunda. Sardan izдөөгө kirişeyin. Ha, hal şümşük uşelele tegerekte, dedi Hayrullayev. Uşelele tegerekte. Balkim atı jönü ekinci depterde жазылууdur. Kagazda eki büktöp gürmösünün iş çöntögüne saldı. Adam atsın. İşiңди ulantı ber. Adırınça eçkimge bildirbey tur. Çoңdorgo raporttu özüm жазap. Bara ber. Al şümşük uşelele tegerekte. Uşelele tegerekte. Kayсы bir ilmemde aga oşol şümşük uşul turgan imarattın eşik eğiligine dele en erkin girip çıkıp жүрgөндөй tuyuldu. Duşmandardan barın gütse bolot da. Demek uşul ele tegerekte. Al şümşük. Teňi jarыкka bölөнгөндө, teňi karangıga bölөнгөн, teňi karangıga bölөнгөндө, teňi jarыкka bölөнгөн. Mına uşintip jarıgı menen karangısı jer aylana kuşkan alakçı dünya. Biri tuulup, biri ölüp, miň dep tuulup, miňi ölüp, miň dep alçılansa da alasasın taptırbay, bir cüsün esesine ömürlördü ermektep, ölçüp atkan dünya. Oşol dünya mına bugün joon top beçaralarga, tiginde köp çıraktın jarıgında gök depterdi tegerektetip, birdemenin içinen çıkçuday tıtıştırıp koygan eken. Oşol alakçı dünyaga aralap girip baralbay. Tigindegi arı tügөнгөн aramdardın arasına çakçılıkey salalbay, birde çarvaktın jeli bolup çabıttap, birde tün karangısı bolup uyup, bir tün salkını bolup salangdap. Çыңгыз хан uçup durdu. Çın ruhu uçup durdu. Çın. Beregidegi emeli asmandan düşkön su oturgandardın arasından bir jarmının murda keyin ata arbakka tayınıp, aldынан ötüp жүрgөнü bolsa, balkim uşul tünü Çыңгыз хандын arbagına jolukmak. Birok alaryň ata arbakty attap, ebak attap getişken nemeler ele. Aytpadyk çılgı gözü tuyuk ateistler ele. Al ortada Çыңгыз хан taz joruday ünküýüşüp, üýmölöktöşkön kişilerinin teňinen göbün bir görgöndө tanıdı. Öz tukumun tanıdı. Anın göbün töbösünen tanıdı. Anan göbün maňdaýynan, göbün gök jelkesinden tanıdı. Oşol teňinin üstöldün duvaljak kırkasında oturgan teňin garady galkyta. Uzunu menen kıskası, arıgı menen semizi, karası menen sarısı, kara gözdüsü menen gök taştay gök gözdüsü, çaçı jydygan tazı menen üpsöýgön çaçtusu aralaş. Birokta tekşi galstuk arçındangan nemeler eken. Arasında kimdir biröge jamandyk izlegen nemeler eken. Alardy garap bir geyidi. Janagı sözün kakşanyp kaytalay berdi. Tuğulbaptır, tuğulbaptır, tuğulbaptır. Tereze jaka dalysyn sala oturgan teňinin sölökötün garady. Kapkaýdagy түшүнүксүз sözdördi çuldurap, tepkedey jerde tüp kötörü çuruldap, üstöldi muştagylap, göküröktörün urgulap, beregidegi tolmoçunan gelgen, gözüne aynek tartıngan, kaşka baş beçara jaka sömöylörün gezenip boluşup, arasında KPSS, Marksizm dep bakırgandar eken. Bakırışkan sayın niyeti kararıp, tetirlenip baratışkanın tanıdı. Arasından gün katından, salbardan tuğulgandardı. Özünün özü cüdöp gemireyip, karaga kanı aralaşıp, jönün tabalbay aramdanıp ketkenderdi ayra tanıdı. Uvalıňar, uvalıňar, dep uludu. Karabaşıň jutkurduky, emne mınça öçöştüň. Öz kanımdan önüp çıkıp, özüme gaýdan öçmöndü, dedi Çыңгыз хан. Çakçalekey düşkön düýnöni tiktep, çaması kurudu. Özökten çıkkan ört boldun ölet algır. Tögöröktün tört burçun teň böldüm ele. Çaçılgan düýnöni teň dedim ele. Teňirim özü jalgagan tukumdu ödö dedim ele, dedi. Süböňdü ödö. Alı jetpey turdu. Alı jetip araça düşü albay turdu. Aykırgı jaňyryp anda ugulbay. Günü batarga gıýşaýyp, ala gölökö baskan, alakçı düýnögö, jer betindegi düýnögö attap girip baralbay, kany şırkırap agyp, kan jyttangan kızıl talany çark aylangandan bölük argası jok. Göktöbenin tüýünde gömelöngen ölüktördi, almaday tomolongon baştardy tegerine öksügönden bölük aylasy jok. Çaması kurudu. Alajat juday aylandı.
jatkıra çapçuday aylandı. Aga bolуоdu. Tiginde göktöbөнün üstünde jeýrendey tuyulgan göýgülügünün ozun geri tartıp, büktüy garmagan gamçysyny oňdu soldu jaňsagan, ok batbas badan açan Özbek han öz bilgenin kılıp attı. Göktöbөнün tüýündegi gary jaşy, atası balası aralaş gögöndölgön 400-500 tutkundu. Öňçöý Çyngız tukumынан ele oşol Çyngızdyň tüm balası Joçudan uulu bolup targandar ele. Gekerdi garap arasından baş ayrılgan Elbasar handy ayra tanıp, birinin de gözüne tik bakbastan bir sıra sıdıra garap, arasından Joçu atasının uluu gatından taragan, tokolundan taragan, salbardan taragan baş kişilerdi ajrata tanıp, sıyıkı kaçkan şıban baldarın, başı salangdagan tuka temir baldarın tanıp, butu menen basıp murdu menen tıngan Joçu tukumu attığını tügöl çap, güldü, batıy tukumun çögöl ötkönde gorston bolup turdu Özbek han. Jeke özü bir teň, tegindegi 400-500'ü bir teň, 400-500'üne jalgyz özü tütkönüne, töbesi gökkö jete eýlenip, atpay Joçu tukumundan atadan jalgyz taalaýly tuğulganna gowanyp turdu. Oşol taalay iki atanın içinen maňdaýy gaýky Elbasardy attap, öz maňdaýyna жазылganyna Gudayga ırazı jalanyp turdu. Oşon üçün Özbek han bolup turdu. Kasiyetli Çyngız handyň gandan beri agylgan, Joçu handyň kany bolup agylgan kasiyetli odarat degen uşu. Te alajazdan eki gurday bet gelip, eki önde teň alalbagan josunmuna bugün, barsçılının buyruktu günü tüşoy talkalap, zasak degen kapırlardan tarak tamgalı tuğsun çıktı. Altın asabalı ayçık tutusun sarayga tikti. Omatı oy degen uşu. Uşu turgan göktöbödön jer gıyırı göz aldına alakanga salganday görünüp, jerdin beti çengeline batıp turdu. Uşu turgan göktöbö meljigen meykindiktin, gün tigen tegerekten gindigi tuyulup turdu. Mına emi Joçu handın jurtuna jalgyz özü Ulu ulus meniki, Joçunun ulusu meniki, jer betinin teňi, jok, teňinen göbü meniki. Bir gıyırı ürüm, bir gıyırı çınma-çın, uşunun bar meniki. Ottu jerler, kalalar, ötöktü adırlar, bar meniki. Gün op barattı, gün güröndü, birdemeni gün güröndü, erdin bülküldötüp güröndü. Anıgında gelme geltirdi. Dağı bir ret tobo dedi. Jaratkan Allah Taalanyň amirin gara. Taňdaýly kişige ayla joktura. Tili tak gürmölüp Rasulullah'a tak burulup kalıptır. Te gapkaydagy kayır Bagdattyň özünden din joluna jygylgan gadymky momundarça erdin güwürötdü. Gelme geltirgenin göp jökördün içinen iride katçı jürgen Mısırlyk jökörü baykady. Jüregi jılıp jymydy. Özbek han tigindegi gaýry dinler geyipdenip, gök teňirge taýyngan jok, gök teňirle ulugan jok. O men dep alakanın jaybagan ele bolbosa, baykasa, uşunu menen 4-5 gaýtalap, anyk gazatçynın anyk gebini aýtdy. Oşogo jymydy. Hemin ne kılar eken? Hemi. Jaňy tapkan Gudaýyna 4 gaýtalap top ibadat keltirse da, Özbek handyň dale göňüli töp bolboy. Göňüli tolboy, astındagy jer çapçıgan göýgülügi symal, tuylagan sanasy tınçybay sanga bölündü. Gudaýga jagar, Gudaýyna jagar işti ötölüne çygaru gerek ele. Kany içine tartıp kumsardı. Ötölü gerek, ötölü. Biröňüň janyny güsöp turdu. Biröňüň kanyn aňsap turdu. An üçin öltürü gerek. Elde murda Elbasardy öltürüsü gerek. Birok küsösü gançuda emes, ötölü gerek. An üçün gögöndölgön Elbasar gapırdı. Kurmandyka çalu gerek da bütün Çyngız tukumun oljoga jygyw gerek. Abalkim tügölü menen kırdırsaçı. Mına uşintip tukumun bulardın tübölükke çort kırksaç. Oşonda taxtıga göz artarga, baktıны talaşarga tirүү jan galbay. Ordosu gozgolboston, sarayı urabastan, mönkü zamanga galar bile da, möröy janar bile. Atının başın burup, göktöbönün çokusunu aylanta bastırdı. Tün jağı göýtün, gün jürüş jağı çoňurum menen giçurum, gün çygyş jağı Xarezm, andan ary çynma-çyn,
Күнбатыш жагы кайнаган орус, ары жагында дагы орус. Обалы шам намазга чейин. Тирүүлөй канын чейин. Тирүү ап келиңдер, деделе. Тигине эл басар турат, эки аягы шыйрактан, эки колу билектен кылчылбырда байлоодо. Ясачылардын башы эл басар, жер суучулу ушул капырдын башын өз колум менен албасам, деди. Көксөзү ошондо суур. Жок, аны менен суучудай эмес. Жоочу атасынын тукуму жыл сайын эле топ-топ болуп түгөлү менен чеңгелине түшө бермек беле. Үзөңгүсүн чиренетеп, Батыйдын балдарын бир бөлөк, башкасын бир бөлөк байлагыла деп буйруду Өзбек хан. Батыйдын балдарын бир бөлөк? Оюнда эмне бар, эмне? Ким билсин? Тегеректеген жөкөрлөрүнүн бири буйрукту илип алар замат төш менен төмөн чапты. Батыйдын балдарын бир бөлөк, Батыйдын балдарын бир бөлөк. Бөркал десе башалууга камдуу нөкөрлөр бөрүтил найзаларын кулаштап сундуруп, шылкыйган туткундарды далыга, бөйрөккө ызырына сайгылап түрткүлөп калышты. Батый балдары бөлүнгүлө, Батый балдары бөлүнгүлө, Батыйдын балдары мындайчык. Көгөндөлгөн калың топтун катары чуудей чуркурай түшүп, удургуп калышты. Тайкожо, сайчы уул кайдасың катүгүн? Эмнегедир сайчы аттуу уулун издеген бирөө чөбелектейт. Өлө албай жатып бирин-бири түгөлдөгөндөрдүн чарылдаган үндөрү чыгып, тушоосуна, буугучуна чалынып-чулунуп эл топурап экиге бөлүндү. Уул болуп бөлүндү. Ырысынанбы, же шорунабы, айтор жарыкчылыкка тирүү жан болуп, жаралардагы тагдыр буйругуна, улуу катындан, кичүү катындан туутуп койгондогу тагдыр буйругуна, унчукпай моюнсуна, байбишенин балдары өзүнчө, Токолдун балдары өзүнчө бөлүндү. Эл басар ханды пааналаган 100 чамалуу жан өзүнчө бөлүндү. Жүздөгөнү өзүнчө бөлүндү. Бул эмнеси? Эмне кылгысы бар? Кимисинин канына суусады. Төлгө кылышты. Бири байбичеден туулчудагы тагдырын каргады. Бири Токолдон туулчудагы тагдырын каргады. Жулкунган нөкөрлөр Батый балдарын күргүчтөтүп оңго сүрдү. Токолдон туулганын тобу менен солго сүрдү. Жанатада чапкылап жетип келген жөкөр Батый уулумун дегендерге ат үстүнөн үйрүлүп, өмгөктөтө ары имерип, бери имерип, убарасына карабай утур чубатып, кой санагандай санады. Камчысын кезей 120-ны санады. 120 деп кыйкырды жөкөр кырды карап. 120? Кырылып жоюлгандан кийинкиси, куугун сүргүндөн калгандагысы эзели 100дөн кемибей, дале 100дөн кемибей, 120 бекен. Эки кылым ала салганча, Батый хандын бир башы 100дөн ашкан экен да. Өзү 121-си турбайбы? 121 баш. Жер бетине ушунчасы бакталаша кошо туулуп, көздөрүн жылтырата жарыша басып жүрүшкөнүн кара. Кылтыя багып, бакталаш жүгүндү кымырана күтүп жүрүшкөнүн кара. Бирок бу жарыкта бирөөсү гана хандыкты өлөт күтүүгө акылуу. 100-үң болобу, 1000-иң болобу? Бу жарыкчылыкка жайнап туулсаң да, жоочу журтуна эгедерлик бирөөсүнүн гана маңдайына чийилген, атпай жоочу тукумунан атадан жалгыз таалайлуу туулганына жазылган, ошол таалайлуусунун, эң таалайлуусунун укум тукумуна буйрулган. Ушундай чечимге бекиди Өзбек хан. Аты жерчелип окторулду. Жалдырай тиктеген калганычы? Көздөрүн жайнатып аларың деле жүздөп жүрбөйбү? Алар бечаралар. Алардын бешенесине бечаралык тагдыр жазылган. Ибак жазылган. Акыр заманда барып туулчусунан бери бечаранын тагдырына кириптер болору абалтадан жазылган. Эзелиде Чыңгыз хан өзү жазган. Атабыз Чыңгыз хан өзү жазган. Карачалар, деди ичинен. Аларды какым ордуна көрбөстөн карача кылгысы келди. Караламан журтка аралаштырып кара кылгысы келди. Ошентип моокумун кандыргысы келди. Ийнинин ашыра карап күн батышка мойнун бурду. Уялгандан көзүн жүлжүйтө карап убакытты өлчөдү. Көз кайкыткан тээ алыста күн нуруна көзгүдөй чагылышып, өзүл кесил урунган Эдил дайранын эки кылаасынын артындагы мунарыктаган талаанын кырына төнүп, күндүн отурарына аш кайнам убакыт бар. Шам намазга аш кайнам убакыт бар. Эми шам намазга дейре үлгүрмөгү лазым. Ашыгуу керек. Жаңы жосун ушундайча башталмагы керек.
La ilaha. La ilaha degiçe tömöndön kimdir birönün gök ayrıgan açuu aykırgı gelmesin buzdu. Hey teňirim töböňden urgur kara özgöy özbek. Ata jolundan taygan dili buzuk uşunu bil. Ata arbaktan tış kalganыңды bil. Kapırdan uşunday geboktu. Ova kapır ele. Karada jok gayratlıus ele. Kara bolot kaysar ele. Kayran gana el basar ele. Birok kapır ele. Ününön tanısa da, ün çıkkan jaka başın burbay, uqsa da uqmaksanga salıp, Özbek han meldirep unçukmadı. Gün uyaga batkança süйлöp kalayın degeni go. Uşunu bil, atalardın gerezinen geçip, yasa jolundan taydın. Biyik yasanı tebelegeningdi gökö teňirim geçirbeyt. Ezeli teňirim kutkarbayt. Eki düýnöde kutkarbayt seni. Teňirim? Eki düýnöde? Ha teňirçilim munun. Kördüm senin teňiriňdi. Özbek han ozduğun gemirgen argymagyn kıska teminip tegerine bastırdı. Elbasar han aykırıp attı. Yasaga jakbagan iş munun. Yasanın kutu urar seni. Kutu töböňden urgan günü da geler. Satkın Özbek. Yasa? Yasaçılım munun. Özbek han argymagyn jeldirip aylanta bastırdı. Жүzüne tik bakbaganında gep var ele. Sarala çapan sartabul öňdöngön, gögön gözdöngön Özbek hanyň golundan tiri gutulbasyň börkünдөй görüp, jakşylyktan küdörün üzgön Elbasar han Batyydyn baldaryn gürgüştetip bir bölök bölüşkönde zamanasy goruldu. Jaman oy getip jamandyka jorudu. Beridegi mönkö temirden emes, narıdagy Baty atasынан bölgönün garaçy. Yasanyň kunu bu. Yasany gorgogondyň kunu bu. Ata sözün ardaktap azdektegendin kunu bu. Asman gulaçuday, jer jarılçuday ayagında takançıkta waraň turdu. Gönüne buzukuluk uyalap, yasadan geçken aramdın tizeden kan geçirerine gözü jetti. Emi mıntip dalısın salıp, aylanta bastırgandağı türü jaman. Yasadan bezgen aramdın kancıgadan kan geçerine gözü jetti. Jetişet, zordukçuluğun garmatıp korduk kılbağının, Toktatkunun. Mınça kişinin arbağı senin arbağından gembeken. Koldoçusu senikinen korbeken. Senin eğin kim eken da mınça kişinin esi kim eken. Jaratkan özü jar turat. Teňeşem desen tegi var. Ata andaştarga ata var. Emnesi senden kim eken ya? Esi. Esi deybi? Esi kim ele? Jürögü sayıştı. Uşul sözdü uqqandan üröy uçup gereň bolgusu geldi. Düýnöni saamga unuta sala dülöy bolgusu geldi. Bir gana argasy var ele. Utur güýrenip tekbir dep koşat eken, tekbir aytyp turuşy gerek ele. La ilahe illallah, la ilahe. Jürögün götürdü. Emi şam namazga deri ülgürmögü lazım. Esin çakırgandardyň tezirek gözüni tazalap, esine tapşyrmagy lazım. Oşonda jany jayalar, andymese başdosy gerek. Elden burda Batyydyn tobun bo kılıp soyup, eň soňunda Elbasardyň kanyn özü içmegi gerek. Kalganyny nesebin jaýynça tabar. Gök temirdi götürdü. Elbasardy erçigenderden tobuna it ölüm. It ölüm? Küldü Baty baldarına it ölüm? Bakı Baty baldarına it ölüm? Gök töböni etektep turgandar uqqan kulaklarına işenip işenbey seleye düşüp, jakaların uuştay garmandı. He gaşaygır, oyun buja çınıňby? Bul emne jorguň? Kantyp batyndyň da, kantyp ozun bardy, çötgör. Başı gara, butu ayrı muny ukbasın, atar bak muny ukbasın. Asyly Baty baldary tukum gurt bolsa, altın bolsa golu, altın bolu aguydun kutu uçpay bu da, 90 bolu jurtu tutkasız kalbay bu. Altın bolsa golu aguy esiz kalsa, jer astın üstün aňtarlyp, düýne tesker aylanyp getbeybi? Esiňe gel, çötgör. Kılıç nayzalarını jalangdatyp, aydarın açuu tigip tegerete emerip turgan jokörler, tap görsöte tuş-tuştan çösüm al joylop, atam jotom ukpagan şoykondu bir moğumdan çıkçudan beter, tuş-tuştan jölöp gelişti. 6 gadam çukuldap, asyly handardy jölöp gelişti. 2 gadam çukuldap, egesi handardy jölöp gelişti.
Жаман арларына алчая басып акшыңдап алышкан. Асылдыгын көрөлү булардын, алтындыгын көрөлү булардын. Көктөбө жактан имерген көзү шоролу жөкөр кылычын сундура элде мурдараак жетип, ханзадалардын канын төкмөйдө, кемисинен баштарын жан эле кыйтыя тиктөөчүдө бамына илип, колуна оң келчүсүн аңдып койгон экен. Сыңар тизелей олтурган, 60-ты таяган, бою башы сыйда, болумдуу абышканы капталынан керилип туруп чап деле алтын башы ыргыды. Уда жеткен аксаңдаган жөкөрү ай балтасын белендеп, ошоңчонун ичинен өңгөдөн да ушу сени жутамын деп кекенип турган экен. Болугунан келген 6 жашар баланы атасынын колтугуна коргологонго үлгүртпөй ур деле алтын башы ыргыды. Күрөөсүнөн кан оргуштаган башсыз денелер тамырынан омкорулган узунду кыска теректей уда кулады. Бири күп этип кулады, бири түп этип кулады. Бирок жер асты үстү болуп, асманы кулаганы жок, дүйнө ала салып тескери айланганы жок. Адам чындап кырганы жүрөт, чын кыргын. Батыйдын анык сийдигимин, мен батыймын деген 10 чакты кайраттуусу ордуларынан чап атып туруп, бөлөктү көздөбөстөн тигиндеги Өзбек хандын өзү менен бойлошчудай бет ороюна сөгүнүп кагынып, ороп келген жөкөрлөрдү аралай жалаң төш жулунду. Жетип барып аттан одара тирүүлөй гана жутчудай төш таяна жулунду. Көктөбөгө жетмек кайда? Көктөбөгө жетпеген соң Өзбекти ат үстүнөн оодарып кокосун үзүп алмак андан кайда? Кабыландай шамдагай жөкөрлөр оңду солду бурулуп шалап ийишти. Төбөдөн чагылгандай ойногон кылычтын мизинен ону тең ошол жеринде кабат сулады. Караң күн, кырганы жүрөт. Кан ичмейин бизге карматып кырганы жүрөт. Чын кыргын. Дүйнө солк этпестен, асман козголбостон туру. Эринин көчүгү кыйшайып да койбостон Өзбек хан туру тигинде. Кара жер жарылбастан, көктөбө көчүп түшпөстөн Өзбек хан туру ордунда. Элбасар ханды тегеректеп, чуручуу түшө гүлдөгөн эл, көкө теңирлеп улуп, удургуган эл арбактын тетири бурулуп, жарыкчылык эмнегедир өгөйлөгөнүн жаңы туйгандай туш келди жайла берди. Жабы деп кыйкырып, жаш карысына карабай жайылып качты. Ит өлүм дегениң ушундай өкүм, ушундай өлүм турбайбы? Жол торогон жөкөрлөр туш келди жабыла качкан элди туш келди чапкылап, туш келди ургулап, туш келди көмөлөтө жыгып атты. Туш келгенин союп атты. Туш келди качкандардын бир дары окчун бөлүнүп, жалдырап караган элге жоочу атанын токолдорунан тараган калың топко ыктады. Араларына корголоп кирчүдөй ыктады эле. Ур тигини аралатпай, ур алдагыны качырбай деп айкырган жөкөрлөр жеткирбей жол тосуп союп атты. Жоон билектүү мында бирөө так маңдайдан кылычын жалаңдатып, ары бери ойнотту. Өлчөп туруп чап деле экөөнүн башы ыргыды. Болжоп туруп чап деле бешөөнүн башы ыргыды. Алтын баштар ыргыды. Кайран баштар ыргыды. Алмадай гана ыргыды. Эки аягында араң таканчыктап, бороон чапкындагы талаанын жалгыз багындай ары бери сеңселген Элбасар хан кирпиктери канга чапташкан көздөрүн алайтып, айрылган төбөсүнөн шүйшүндөгөн кан жазы маңдай ылдый агып, каш кирпигине уюп аткан эле. Өңгүрөп ичүдөй түнөрдү. Эгин кырча тиштенди. Мойну менен чыкыйындагы көк тамырлары көп, тили төөнөлдү, үнү буулду. Акыр замандын ызгарын сезгендей, өнү бою үшүп калчылдады. Бул эмне көргүлүк? Бул эмне кордугуң? Атаң көрүү. Эй, теңир ургур кара киши. Качантан бери кан тукумуна өйдө карап калгансың? Ушунчаңда болгонун колуңду тарт деген бир эстүү жан жок. Кан жытына алагүү эңгезердей жөкөр тигинде кылычын төбөдөн ойнотууда. Төп келтире чап деле төртөөнүн башы ыргыды. Айландыра чап деле алтоонун башы ыргыды. Алтын баштар ыргыды. Кайран баштар ыргыды. Жөкөрлөр алеки заматта сакалдуу көкүлдүсүнө карабастан 40-50 кырып болуп, бири-бирине ыктап, биринин колтугуна бири башын каткан кишилерди тоо менен кайра сүрделе.
Кыйкырып өкүргөн сүрмө топ, эки колу ач билектен кылчылбырда таңылуу, мойнунан көгөндөлүү ханынын этегине тыгылды. Жансоога, Батыйдын балдары элек ко. Акылынан адашкандай нес болгон Элбасар хан жагы карышып калгансып, үн катпады кашайып. Арага түшкөнү жок, жалбарып Жансоо калаганы жок. Эмеле жерден боорун көтөрө какас тургансып, эки тизеси титреп, жыгыла жаздап оңолуп, барып оңолуп, калч этет денеси. Кызыгына баткан жөкөрлөр Жансооганы укчудай эмес, өлтүрүп атышты. Кайран Батый атабыз көрүндө кантип жатты экен. Ушунун баарын билип, ушунун баарын туюп кантип чыдап жатты экен. Ким билсин? Элбасар шуну көрмөксүң дегендей, кылычка илингенин кылычтап, найзага илингенин найзалап атышты. Бир жыгылганда 5тен 10дон бүк түшүп, эки аягында теңселгендердин катары кемигенден кеми берди. Кемиген сайын озоңдоп Жансоого сураган үндөр да сейилдегенден сейилдей берди. Улам биринин үнү өчөт, озоңдойт да үнү өчөт. Оңго чуркаганы оң капталда көмөлөнүп жалпы өчөт. Солго чуркаганы сол капталда көмөлөнүп жалпы өчөт. Оңго койдум, арбака койдум дегенге жарады да соңкусунун үнү өчтү. Сөөктөргө чалынып канга масайган жөкөрлөрдүн кажы-кужусу, чым эткен чымынчалыгы улбай, кулагы чыңылдаган Элбасар тунжурайт. Канталаган көзү айнектей катып, жагы кыйшайды. Эки ини таш арткандай оорлоп, деми кыстыкты. Ала көлөкө баскан, сыдырым жел жүрүп, аягы катуулаган ушу кештин аламаты, боорун баса эңилип, эсил кайрандап өкүрүп, жоктоп алары жок көмөлөнгөн өлүктөр, жоктоп алары жок алмадай томолонгон баштар ошол айнектей каткан эки көзүнө көз ирмен болуп уюду. Соңку ирмен болуп уюду. Калч эте калтырайт. Аягында жер калкып, кара жер кошо калчылдайт. Каяктамын? Коколой башым жалгыз каңгып кайсы дүйнөдө жүрөм адашып? Билген туйган жан барбы? Этүкен экенин 77 катмарынын кайсынысындамын? Я. Этүкен эке сенсиңби? Я. Каяктамын? Я. Өзүңсүңбү? Үн катчы. Бүгүн таңда күмүш жүгөнү катылуу ак сур аргымагым алкынтып, эдил бойлоп аттанчудагы жаным, мөңкө темир атамдын оңгонун чакыртчудагы жаным, канатым кайрылып, кабат курсагыңдын каягына түшүп кеттим, аттың. Баса күмүш жүгөнү катылуу ак сур атым каякта? Кайран менин ак сурум, сыр жебедей гана сызган сайгүлүгүм, жердин 77 катын айланта чабаарга, мына ошентип төбөсү бийик көк менен төшү түктүү жердин ортосунда оюн салып турарыга, жейрендей туйлап, күмүш үзөңгүн катылуу, ак канкы эриң токулу болсоңчу аттың. Жарыкчылык, чын эле дале күн жарык. Ала көлөкө баскан эле болбосо, али күн жарык. Балким жарыкчылыктын соңу болуп жүрбөсүн көргөнүм, соңу болуп жүрбөсүн туйганым. Шууласың төгө ай толукшуп чыкканча, кызара төнүп бараткан алуу күн 3 бөлүнүп сынып, айнектей 3кө бөлүнгөнү калган чагы го. Андай болсо, Өзбек алачанында күнү бүтүп, өлгөнү ошол. Аты коёндой, өзү чыккан актай болуп, ат-маты менен чогуу 7 күн 7 түндөн узабас. Хачим Будлиендин шайтандын азгыргына кирип, малды сартабылча кор кылып, союп жеген ошол айлампаштын аты коёндой, өзү чыккан актай болуп кичирейгенин, эки көзүн ийненин көзүндөй кылып, бетегенин түбүндө жердин битиндей жөрмөлөп калганын бир көрсөм гана, аттың. Эсил кайрандап өкүрүп, жоктубалары жок көмөлөнгөн өлүктөрдү, жоктубалары жоктон алмадай томолонгон баштарды аралата бастырган, атынын озун араң тартып, алчаңдата бастырган Өзбек хандын келгенин, кекерди тиктеп кашына, как маңдайына келип калганын таңазар алган жок. Көкүлү шүйлүү, кулаштай куйругу түйүлүү, көйгүлүгүн туйлата как маңдайына туруп калганын сезген жок. Кекер толо карашты көргөн жок. Чөгөлөт дегенин уккан жок.
Карусунан канга баткан жөкөр ийинден ныгыра басканда талыган тизеси бүгүлүп, тизеси жерди укумчалык ое чөгөлөгөнүндө дал ошол маалда Өзбек хан жер чапчы кошкурунган күлүгүнөн күбүрүнө түшө келип, ла илаха иллаллах тындырбай текбир айтып аткан эле. Көк темир кылычын башынан өдө көтөрүп, көк шилиге мeel жеп, кулачын жаадай кергенин да билген жок. Кара башың жуткурдуку, эмне мынча өчөштү? Өз канымдан өнүп чыгып, өзүмө кайдан өчмөндү, деди Чыңгыз хан чак челекей сапырылган дүйнөнү тиктеп. Ала көлөкө түшүрүп айланып ушту. Көкө теңирин баш кылып, теңирлерди козгой тегеренип ушту. Бир карасаң, дегере теңир болуп сабалады. Бир карасаң, эрхету теңир болуп сабалады. Куюм болуп сабалап жел какты. Шамал болуп сабалап шамал какты. Бир карасаң, мөңкө көк теңир болуп көкөлөп ушту. Бирокта алы жетип арача түшө албай турду. Армандуу үнү угулбай, укчу киши табылбай, эдил жайык ортосундагы алакчы дүйнөгө аттап кирип бара албай, Чыңгыз канына суусаган жолбунду колдон кармап кала албай, каны шыркырап агып, кан жыттанган кызыл таланы чарк айланганда мөлөк аргасы жок. Көк төбөнүн түбүндө көмөлөнгөн өлүктөрдү, алмадай томолонгон баштарды тегерене өксүгөндөн бөлөк айласы жок. Чамасы куруду. Ошондо төбөдөн салаңдап турду да, төмөндө кылычынын учу менен адам башын алмадай чукулап маашырланган, ок батпас бадан ачан кишиге таарнычы ашынды. Таарынды да каргады. Ала жатчудай каарданып, жаткыра чапчудай, төбөсүнөн урчудай каргады. Тукумунун куну ушул, тукумуң чыкпасын, бердибегиң менен токтойсуң, деди Чыңгыз хан. Боорум-ой, боорум-ой! Үнү каргылдана сөгүнүп калган кимдир бирөө, жаштайында желмогуздун тиши атыккан, эми мынтип сакалы көк ала болгон чагында, өгөдөй сайчы атыккан немеле өзү. Өлүр мандана урнуп беринип топ алдына жулунуп чыгып, башын сала өбөктөп, сакал мурутун сала алап жулуп, буркан шаркан түшө буркурады. Боорум-ой, боорум эле боорум-ой! Боор! Бир шилтегенде шиле туштан кыйылып, эки аягынын алдына топ этип түшкөн чаралай баштан көзүн албай, мизинен кан тамган кылычынын учу менен ары-бери томолото чукулап, такыр соолуп кала элегинде каректерине кадалгысы келгенден бетер тигинин чала жумулуу, өлүү көздөрүнө арбашкандай тигилип, ошондо да табасы түк канбай, эми ушул башты терисин сыйрытпастан күнгө как чыйта кактап, курттатпастан какыс кургатып, анан кайыштай кара көк болуп катыганында эрдинен көзөп, канжыгасына казык боштоп илип алаарын, ушинтип атынын башын кайда салбасын, кайда ала качпасын, канжыгасында кошо салаңдап жүрөрүн, ошондо көргөн кишини, «Хөй, эл басардын муштумдай башы мынабы? Баягы капыр эл басардын муштумдай башы го мынабы?» дедиртип, канжыгасында салаңдап жүрөрүн кыялданган Өзбек хан үн чыккан тарапка, токолуулуу болуп сүрүлгөн эл жака жай мойнун бурду. «Эй, карыш түйүлүп, кабактары жаман капырдын, боорун жоктоп боздогону шыбаданбы? Тука темирденби? Же удурубу?» Тиги айтылган шыбан, тука темир, удур жоочу хандын балдары эле. Эмне мынча кастарын тиге жарданат? Көздөрүн жылтыратып, тиктеши кас, тиктеши суук, тикелеринен тирелип турган токолуулуу жарданат. Алаң-алаң тиктенип, өң алеттен кеткени бар, тирүүлөй жебичүдөй каардана караганы бар. Көргөн күнүбүз не болот? Тартаарыбыз эмне жаза? Мына ушинтип каранат. Сакал мурутун жулмалап, болгонунда колун бооруна таянып, көзүнүн жашын онтала кылып буркураган киши башынан бөркүн сыйрып, чөк түшө отура калды да, эми бөркү менен жер муштагылады. Өкүрүгө аралаш муштап алды кара жерди. Муштап атып чарылдады. Аттең, асманда учкан акшум кар, алтындан боозу тытылды, айга азуусун бүлөгөн арыстаным тутулду. Кан тейин да, кан тейин. Түпкүчтөй түйүлүп, башын салаңдатып, үзүлүп,
Göldөгөн жашын тыя албай жер муштагылады. Тозун сапырып муштагылап, үнү көккө жетчүдөй чарылдады. Аттиң, асман бети тунарып, ай арасы бузулду, арбагы улуу журтумдун алтан уулу жыгылды. Кан тейин да, кан тейин. Хей, сакал мурутун жулгулап, башын койгулап өңгүрөп, эгин кемшең эте док урунган кимиси? Арстанып экен ушулардын, алтанып экен ушулардын. 5 ата 6 ата тууганы болсо керек эле. Мынабы тургандын баары эле 5 ата 6 ата тууган дечи. Бирок 6 ата тууганын сай-сөгү сыздай жоктогон кишиси кимисинен эле? Шубандан беле, удурудан беле, чатырлуу жоочудан беле, чатырсыз жоочудан беле? Дегеним хан жоочуданбы же жай жоочуданбы? Сөзү жаман, сөзү суук немекен? Кайсы жоочусу болуп кетти? Ураанчылын? Көктемир кылычын кынына салып, колун жаңсады. Ханы аттан түшөрдө эңилип келип, жылоодон алган жөкөр күлүктү айлантып тартты. Жоочу атабыздын элинде жаңы жосун. Эми мунун баарын козголгус кылып сактоом керек. Тымтыракай чыккан кайры диндердин күнү бүттү. Муну мусулманчылык деп коет. Жоочу атабыздын журтунда мусулманчылыктын жолою орноду. Ла илаха иллаллах. Ушинтип ойлонду Өзбек хан. Эрдин кашындагы камчысын алып, билегине илерде да, тизгинди кармап, үзөңгүгө бутун саларда да, үзөңгүнү герлетеп, жарданган элди үстүртөн тиктеп, өлгөндөн калган жоочу балдарынын тагдырын маашырлана калчап, жаман оюнда кылым-кылымга калчап, кайра жаңгыз кылып, акыр заманга дейре калчап, ошол калчанган тагдырын ушуладыр жарыя угузмакка камданчусунда дагы ушинтип ойлонду. Ооздугун кыска жыйганда башы кекейип, туйлай күлүгү туурасынан тура калды эле, оң инине кылчайып, кабыргаңарды сөгүп, сөгүңөргө тамга баспасам элеби? Деди ээр үстүнөн камчысын кезене. Ок, деди бөркүмбүктөй кармаган жанагы киши көзүн алайтып. Оң бойга ал эжели, алаачы. Кулдукка жыктым силерди, деди Өзбек хан. Жарданган эл уккан кулактарына ишенбей, бир-бирден кармап башка чапкандай селейди. Бирин-бири карап селейди. Кулдук дейби? Төбөсү бийик көк асман эртеден бери кулап түшпөстөн кантип түтүп турат. Төшү калың кара жер аңтарылып кетпестен. Кантип чыдап турат. Кантип укту да бүлүнүп кетпей кантип чыдап турат. Кимдир бирөө колтугуна суу бүркүп, шыкактап аткансып, тек эл басарды кабыргасы сөгүлө жоктогон киши гана эсин жоготпой, тилин тартпай, «Көкө теңир урсун төбөңдөн, атабыз Чыңгыз хандын арбагына койдум» деп сөз кайрыганга жарады. Карачадан эмес, кандан экенин билгизди ушинтип. Арачыга ушинтип Көкө теңирди чакырды. Аргасы курган чагында Чыңгыз ханды чакырды. Атаңдын көрү дүнүйө, бакшыча так секирип ойной алганында, толботондоп бакырган шыгы болгонунда, атаңдын көрү дүнүйө, хесе хенгерегин тегерете ургулап, төбөсүнөн өдө көтөрө калдырата ургулап, мөңкө темирлеп өкүрүп, кара женин ойго талган өнөрү болгонунда, атаңдын көрү дүнүйө, мына ошондо ата арбактын карын, малды сартабылча союп жеген мынабу чөткөрдү көздөй каптатып жибербейт беле да, эртегидеги аталардын керезинен тайыгандардын түбүнө жетпейт беле? Атаңдын көрү дүнүйө, акыр заманды болтуртпастан ата жолун коргоп калбайт беле? Кантесиң? Айлаганча, бакырган бакшың анда өлдү, ишенген көсөмүң мында өлдү, айланганча. Канчалык жагың жанып какшанбагын, жамы жоочу журтунда жаңы жосун. Арам. Өзбек хан сол инине кылчайды. Соорунчу доолаган кимиңер эле? Мен элем таксыр. Жөкөрү көрүндү. Өлчөп туруп чапканда, экөөнүн башын ыргыткан, болжоп туруп чапканда, бешөөнүн башын ыргыткан жоон билек жөкөр эле. Хан жоочуга тийбегинде, жай жоочуну түгөл камчыга салып бөлүп алгыла. Олжо кулду кал, дене кулду кал, деди ызырнып. Деди да кыска теминип, атынын башын буруп бастырып кетти. Илешкен чаң-чуң, чөп жарын санына чапкылай каккылап,
içi тышын оңдоп бөркүн кыйшыйта кийген киши артынан мелтирей этиктеп калк арасында аңызга айланган качанкы бир окуяны эстеп күңгүрөндү. Кап, ушу сени бешикте жатканыңда эле тумчуктуруп салышканда эмне? Бешигиңди бөлө чап, тындым кылышканда эмне? Караан баскан кайсы күнү сендей кырсыкты Черкес тоолоруна качырышты экен. Черкес тоолору козголуп, не үчүн чым алдында калган эмессиң көмүлүп? Түшүндүрмө? Өзбек ханды ымыркай кезинде өлтүрөбүз дегендерден качырышып, Черкес тоолоруна качырышкан. Ошол жөнүндө сөз. Ушу кезден тартууга жыккан жоочу туугандарына жай жоочу, жаман жоочу атагын жармаштырган Өзбек хан жөн кетпестен жоон билек жөкөрүнө анын аты Теңиз бука эле кылчайды. Тегинен тилин кыя кестирип салчы. Арданды жоочу балдары. Кара кишиден чыккан жөкөргө тартууга жыгылышканына арданды. Жай жоочу, жаман жоочу болуп калчудан белек. Илгери бир заманда Чыңгыз атабыз алдына барган аталарыбыздын токолдон туулган экен. Ошол аталарыбыз үстүнө үй тиктирбей, жайдак жерге жаткырган үчүн, чатырсыз түнөткөн үчүн жаман жоочу аталып калмак белек. Ушунун баары Чыңгыз хан атабыз уулдарын тең көрбөгөндөн болдуго. Алдына келген балдарын ала була көргөндөн болдуго. Дене кул даражасында тартууга кеткендерине арданып, баштарын муштагылап, оңулдап ыйлап отурган укум тукумунун үстүнөн айланып ушчусунда, үстүнөн безеленип ушчусунда ушуну укту Чыңгыз хан. Сайчуул дегени ыйлап отурду. Сайчуул болуп төрөлгөн жаны, жашы 9га толгучакты сайчуул болуп атыккан жаны, атаны окуй арман күн мына мынтип сайчы кул болуп отурду. Өксүп ыйлады. Эки аягында таканчыктап турганы менен, өпкөсүн сабаадай көптүрө соолуктап ыйлап, шорду башын кошкулдап мыкчыганы менен, шуу эткизе үшкүрүнүп, демин артка демиге тартканы менен, жарышылык дүйнөнүн кадимкисинен жанып жанбаганын, ордунда кадимкисиндей турбаганын биле албай, эси эки, мынабу күндүн алтын уруктун бир тукуму дери менен күмжан болгон, бир тукуму дене кул, дене күң болгон бүгүнкү кыйсыпыр күндүн не өңүндө, не түшүндө өткөнүн ажырата албай акылы айран. Акыр заман чындап маңдайга жазылбаганын биле албай акылы айран. Дүйнө алда качан эле алтан кадас жылдызынын байкоосунан үзүлүп, кара жер алда качан ала салып, аялам жылдыздар чак-челекей чачырап кеткендир. Төшүтүктүү этукен как ортодон жарылып, жердин 7 катмарын аралап жүрүшкөндүр. Шон үчүн шору катып, көзүнүн жашын көлдөтүп, корголоп олтурушкандыр мынтип. Андай болсо дүйнө качан аңтарылды да, жер түйүнө качан кулап кетишти? Мөңкө темирлеп жоого тийип, кызыл кыргындын кызыгына баткан маалдабы? Же мүлдө батый балдары боо түшүп кырылгандагы алай дүлөй маалдабы? Же эл басар хандын башы кыя чабылып, кайран баш топ этип алмадай үзүлүп түшкөн аламат маалдабы? Таң, эсти эки кылган, акылды айран кылган мына ушундай мүшкүл. Ошондо башын өөдө кыла аңдынды. Элдир-селдир эсин жыйып, жеңинин учу менен жашын сүртүнүп, көзүн жылтыратып, жалдырап асманды тиктеди да, кечки асманды аңдыды. Бирде чекчейип, бирде жүл-жүйүп, көмкөрүлгөн кең асманды тегерене тиктейт. Жылт эткен жылдыз илинер бекен. Касиеттүү алтын кадас, жарыкчылыктын казыгы болгон касиеттүү алтын кадас, каадалуу ордунан күндөгүдөй чачырап чыгаар бекен. Бүгүнкү асман демейкидей жылдызга жайнап толор бекен. Түбөлүктүү делген долоон бурхан, жетиген жылдызы түгөлү менен чыгаар бекен. Ошол долоон бурханга тогошо алтын кадас төбөдөн жанар бекен. Жылдыздардын эсебин алчудай чыдамы түгөнө тиктенди. Кашайып жылдыз көрүнбөдү. Ымдап каранды, ырымга жылдыз көрүнбөдү. Өчөшкөнсүп теребел бозомук тартып, бозомуктана катып күүгүм кечикти. Ай караңгы экенине карабастан каш карайбай, асман коюуланбай жылдыздар кошо кечигип жатты. Акыр заман келген ырас белем, мынабу асман акыр замандын азар асманы белем. Жылдыздар көрүнбөй кечигип жатты. Же болбосо токумдай булутту жоктуруп, ырымга жылдыз көрүнбөй, асман неге кашайып жайдак кокуй күн.
Үлüңдөгөн жылдызы жок. Асман бүгүн неге эң кокуй күн? Үйрүлүп чыккан жылдызы жок. Аламды аңгыратып асман неге боп-бош кокуй күн? Жүрөгү болк этти. Мууну бошоп чекесине муздак тергетти. Талып бараткан көзүнө кайрадан жаш тегеренди. Акыр заман келгенде жылдыздар кечигип чыгат эмиш. Айланан көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкка толгондо гана араң чыгып, ошондо да жөн чыкпай, Кудай бетин салбасын, кулак башыңды тундуруп бири улуп, бири чыңырып чыгат эмиш. Жылт этери менен жылдыздар улубуңшуп, жылт этери менен жылдыздар ачуу чыңырып, асман жердин ортосу чуулдап турат эмиш. Толгон жылдыз ичинен Долоон Бурхандын 7 жылдызы 7 жерден улуп, 6 кадас как төбөңдөн чаңырыкты салат эмиш. Ошондо жер бетиндеги жан жаныбар безип, кирээрге жай таппай, башын катарга тешик таппай, куу дүйнөнү каргай-каргай оң кочого атып, бөөдөй курулат эмиш. Акыр замандын анык белгиси ушундай болорун эшиткен. Билгилерден эшиткен. Чөөсү малга аткырык салганы да болот дейт. Үркөрүбү, кичи жетигениби айтор кайсы бир жылдыз кудум чөөчө жинди аткырык салат эмиш. Ал эме койчуман жылдыз, кадимки эле койчуман жылдызчы. Ошол. Ок Кудай, 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 жанынан түңүлгөн сайчуул жакасын карманды. Көмкөрүлгөн асманды бир кыйырына сыдыра карап, жылдыз издеди умсунуп. Жылдыздарды издеди. Көзгө илинбей, ийненин көзүндө жылтылдап бирдеме жылт эте элешкенсийт. Кадала тиктесе, асманга төнүп көздөн кайым, көзгө кармалып-кармалбай, түбү жок асмандын түпсүз тереңинен билинер-билинбес үлүңдөгөн, байкалар-байкалбас бүлбүлдөгөн бирдеме жангансыйт. Тигиле тиктесе, жазгырып аткансып көздөн кайым. Ушинтип асман менен арбашкансып далайга турду. Жалбарып турду ичинен. Айланайын алтын кадас, аман эсен көрүнө көр, айланайын алтын кадас, ылайым эле түнкү асманды ээн таштабай, асман ээси боло көр. Турушунан жазбай ушинтип жалбарды. Ал ортодо айлана акырындап күйгүмдөнө берди. Адегенде сары жылдыз көрүндү. Күйгүмдөнгөн сайын чырактай балбылдады. Балбылдаган сайын эси чыгып, сары жылдыздын чыңырык саларын күттеле, чыңырыгы угулган жок. Кечки асманда тынч гана көкөлөп, балбылдап турду. Андан мындан жылт этип, жылдыздарда качпай ордуна токтоп, токтогон сайын даана жанып, асман толо берди. Утур бир жылдыз жанат жымыңдап, утур бир жылдыз жанат жымыңдап, утур бир көргөн жылдызына сүйүнүп, көзгө урунган сайын маалында көргөнүнө, ананда аман көргөнүнө сүйүнүп жалбарып атты. Жалдырап тиктей да берди, жалбара да берди, ымдап тиктей да берди, ыйлай да берди. Асман болсо жылдызга толо берди акырындап. Утур бир жылдызы жанат балбылдап, утур бир жылдыз жанат балбылдап. Канча жылдызга жалынды, күбүрөнө канчасы менен сүйлөштү. Ким билсин айтор, бир малда көзү алтын кадаска кандайча кадалып калганын. Алтын кадас менен Долоон Бурханга алмак-салмак жалынып, алмак-салмак сүйлөшүп жатканын өзү да байкабай калды. Көрсө алтын кадас кадимдеги ордунда аман эсен экен. Адашпаппыз, айлан көчөк аткан аялам деле алтын казыгына, алтын кадаска байланып экен. Алтын кадаска байланып экен. Кайран гана алтын кадасым, түнкү асманга илинген чөмүч сымалданган Долоон Бурхан түгөл тура. Кайран гана Долоон Бурханым. Тунжураган асманды тунжурай кезип, башка жылдыздарга урунбастан, асмандын оң капталынан сол капталын көздөй жылдыз учуп өттү да жалпы өчтү. Мындан учуп тигинде изин суутуп, ың-жыңсыз жоголгудай эмне күч келип ордунан козголду. Андан ары кайсы дүйнөгө сүңгүп, аламдын кайсы түбүнө жетти. Жылдыздар андан кемидиби жокпу ким билсин. Айтор аты белгисиз бир жылдыз учуп өттү да жалпы өчтү. Ай аламга бүлүк салбастан, катарындагы жылдыздарга кагышпастан, алтын кадаска урунбай, шойкону жок учканына тобо. Жылдыздарды козгоп талкалабай учканына тобо. Түгөлдөп улаан бирин карайт, түгөлдөп утур бирин карайт. Ушул жак түндүк деп ойлонду бир малда ой токтотуп. Ушул жактын түндүк болорунун адисин алгач атасынан эшиткен эле.